Эти таза болгону шилекейи дагы таза, сүтү дагы таза, тери дагы таза. Анан ушунча маселеден өткөндө мына түркиялыктар эт жебейт, жылкын этин жебейт. Арабтар жебейт. Анан ошолор айтат эме деп, жылкын этин жегенге болбойт дейт экен да. Анан жылкын этин болбойт деген Хамбали мазхаб менен Шафи мазхабта болбойт деген сөздүн өзү жок. Бардыгы болот дейт. Малики мазхабта бир риваят, анан биздин мазхабта Ханафи мазхабта бир риваят бар, жылкын этин жегенге макру деген. Бирок ошолордун бардыгы жылкынын сүтүн ичкен боюнча эч ким айткан эмес, жылкынын кешиги боюнча эч ким айткан эмес. Анткени түпкүлүгүндө адал жылкын эти. Болгону жанагыда жихад болгон учурда атты жеп койсоңор жылкыны курал жарак жок калып, жөө калып жеңилип каласыңар. Ошон үчүн деген гана мааниде айтылган да. Анан муну эми ат жебеген адамдар өздөрү жебесе эле алардын үрпүн шарият кылып алышкандагы болбойт дей берет да. Түрктөрдүн чоң сакал болгон алымдар деле астагфирулла болбойт деп эшектей көрө берет. Булар китеп окубаган адамдар. Китеп көрбөгөн адамдар, урматтуу бир тууганым. Ибн Батута өзүнүн жанагы саякат деген китеби бар да, ошондо айтат да, мен кыргыз деген элди көрдүм дейт. Эки нерсе жазган. Биринчиси булар аттын үстүн четкен дейт. Экинчиси аялдардын бети ачык экен. Үчүнчүсү эркек аял бирде атка чогуу тең минет экен деп. Атка мингенде эркек аял айырма болбойт экен, кадимки атка минип чаап ушинтип жүрө беришет экен. Ушундай адамды көрдүм, ошол кыргыз деп жазылган жери бар да. Ошондо ушундай көргөн экен. Ошондо деле чачын көрдүм дептир, бетин көрдүм дептир. Демек, жолук салынышкан экен да, элече кийген экен бардыгы Курманжан датка мисалында. Курман датка мисалында. Ошого кымыз адал. Бирок кымызды аны кошуп, муну кошуп отуруп, анан арак айландырып жиберсе, ал арам болот. Мас кыла турганга деңгээлге жетип калса, бул арам, ал уже кымыз эмес. Ага деген куйрук кошуп, анан нават кошуп, анан эритип дагы бир неке кылып чыгарып отуруп, арамга айланып кетсе болбойт. Анда арам, ал кымыз эмес, ал арам болуп калат, урматтуу бир тууганым. Бирок кымыздын өзү ичкенде ал кымыз жакшы, эч кандай проблема жок. Эти дагы жакшы, башкасы жакшы. Эң эле кызык ошо кымыз ичпейт дегендер чучук казы карта жеп жүрө беришет. Таң кала берем, я Алла. Эмне жеп атасың муну десең, бул мазза. Мазза болсо мазза, кымызычы десең, о болбойт. Жок, андай эмес. Өкүм бардыгы бирдей, урматтуу бир тууганым. Кымыз мына ушундай.